Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, кадырман расантар, арбаңыздар, биз кайрадан Индиядагы бейтаптарга болгон кызмат үстүндөбүз. Жалпы эл жакшыларынан, кыргызстандыктардан, беришен жоомарттардан Аллах таалам эки дүйнө ыраазы болсун. Биздин ар бир кайрылууларыбызга мындай кайдыгер карабастан көмөктөшүп жардам берип атасыздар. Анан улам эле ушул бейтаптарды тартып эле, улам эле жардам сурап эле чыгарып деп кээ бириңиздер мындай көңүлүңүздөрдө бир башкача болуп атса керек, бирок жагдай, акыбал, шарт ушундай болуп аткандыктан азыр сиздер менен бөлүшүп атабыз. Анткени биздин фонд бул ак ниет аманат коомдук фонд да. Коомдук болгондон кийин албетте ар бир жумуш көмүскөдө болбош керек деп бизде ушундай принцип бар, жакшы билесиздер. Эч кандай бир жумуш бир көмүскөдө болгон эмес. Кээ бир фонддор мынтип каражат түшүп атканы, каражат берилип атканы, көмүскөдө эле түшүп, кайра көмүскөдө эле берилип тапшырылышы мүмкүн. Бизде андай нерсе жок. Мындай ачык болсун, элде дагы мындай сомнение болбосун, анан бейтаптарда дагы сомнение болбосун. Эң негизгиси бул бейтаптар көрбөшү мүмкүн, эл да көрбөшү мүмкүн, бирок бардыгын Алла көрүп турат. Ошончо дагы ачык болгону жакшы болот деп биз сиздер менен колубуздан келишинче жумуш ушундай өтүп атат. Кубан акебиз бүгүн азыр жалпысынан канча саат аппаратта жатып чыктыңыз? Азыр 3 саат. Ошол аппарат анализ кайсыл анализ? Бул бөйрөктүкү аты эсимен чыгып калды. PET деген анализ экен. Ушул анализ тапшырып чыкты. Азыр бул агабыздын бөйрөгүндө дагы бир кичинекей ушундай бир маселе жаралгандай болуп турат. Ушу бөйрөктө бир ушу безге окшогон ушундай бир нерсе көрүнүп турат. Ошону томография кылалы деп анализин алышты. Кече күнү сиздер менен бөлүштүк элек. Ушундай бир оор акыбалда келип түшүп, мына жогоруда видеодо көрдүңүздөр, катетер мына Индияда ушул нол катетер толугу менен алмаштырылды. Бирок негизинен азыр өзүңүздүн ден соолугуңуз кандай? Азыр ден соолук мен дарман сылабый болуп атат. Басканга дарман жок. Ушу эптеп азыр аппаратка кирип чыгып, басканга эме кылбай мындай колескада отуруп калдым азыр. Көп узак баса албай кыйын болду. Түшүнүктүү. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, кече күнү биз акыбалды сиздер менен бөлүшүп, анан дагы да бир кайрылуу жасадык элек. Кудайга шүгүр, мына ушул кайрылуулардын аркасында бир күндө кечеги чыккан видеодон бүгүнкү күнгө чейин 58 000 каражат элден чогулуп калыптыр. Агабыздын ошол экран астына коюлган счетторго Алла ыраазы болсун ар бир жардам бергендерден. Кудай буйруса, чындыгында бул агабыздын маселеси чындыгында оор болуп турат. Себеби баштаганыбызга 6 ай болду, бирок эч бир ушул маселе чечилбей турду. Анын баарын жакшы билесиздер, донор маселесине кечигип аттык элек. Азыр донор ким деп кече түшүнбөгөндөр болот. Мына донор жанында турат. Бир тууган эң күчүү иниси Бектур мырза ушу донор болуп азыр анализдерин толугу менен тапшырып, азыр Кудай буйруса донорлукка даяр турат, анализдери жакшы чыкты. Азыр агабыздын ичинде 4 проблема болуп аткандыгы үчүн эмнеси боор алмашат. Оң бөйрөк иштен чыкты деп атат, оң бөйрөк алынат. Ошол эле боор менен жүрөктү связь кылып турган эң башкы кан тамыр алмашат. Анан жоон ичеги, ашказынан чыккан жоон ичегиде операция болуш. 4 операция бир болгондуктан бул агабыздын маселеси бир аз узарып атат. Эртелетсек жакшы болот эле деп атышыңыздар мүмкүн. Донор мына кече эле биз менен келди. Сааты мына ушул маалда чыгып, ушул колдон келишче аракет болуп атат. Мында ушул аракеттердин үстүндө агабыз ооруп калып, кече больницага түшүп калды, достор. Азыр жаңы эле аппараттан чыкты. Мен азыр бүгүн бардык бейтаптарды сиздер менен бөлүшкөнчө, элдин аманаты бар эле, ушул аманаттарды тапшырып койсом, буну карап турсаңыз. Кече күнү бизден Алматыда биз бир тууганыбыз байланышты. Алтынбек Жаңылай. Жаңылай деген эжекебиз байланышты окшойт. Ушул Алтынбек Жаңылайдын атынан деп мына 317 000 теңге болуп калат экен. Бул 317 000 теңгени долларга салганда, урматтуу достор, мекендештер, жалпысынан 700 доллар болуп калат экен. 700 доллар каражатты салып, андан сырткары биз ушул бейтаптарга бөлүп бериңиз, жардам бериңиз деп бир туугандарыбыз ушул 100 сомдон баштап 500 сом, 1000 сомго чейин салган бир туугандарыбыз болуп атат. Мына ошол бир туугандарыбыздын дагы аманаты ошол биз кече келгенден берки аманаттары, бул жака Индияга келгенден берки аманаттары ушул 200 доллар чогулуп калган экен. Мына ушул 200 долларды 700 долларга кошуп, ошондо азыр менин колумда 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900 доллар. Мен бұл 900 долларды азыр
Булардын кимдеринде зарыл болуп аткан муктаждыктарын көрүп турам, билип турам. Ошол муктаждыктарына жараша сиздердин аманатыңыздар. Айрыкча Алматыдагы Алтынбек Жаңыл эжекебиздин $700 жана элдин фонддун шотуна салып аткан аманаттарын таркатып берейин деп тура көрдүм. Ал эми Кубан агабыздын өзүнө салып аткан, өзүнүн дарегине ошол жанагы видеосуна коюлган шотко салынып аткан, Динара эжебиздин видеого коюлган шотко салынып аткан ал каражаттар алар башка. Аны ойлобоңуздар, ал ушунча болуп калдыбы деп. Жок, ал шоттор өзүндө каражатта турат. Кудай буйрса эртең операциялардын алдында каражаттардын баардыгын эсептеп чыгып, сөзсүз алдагы чечилип тапшырылат. Бул агабызда азыр каражат чындыгында жетишсиз болуп турат. Себеби кече донор келип кетти, бир топ расход болду. Мына азыр кече күнү больницага жатып чыккандыгы, жатып азыр бүгүн чыгып атабыз. 2 күн жатып чыккандыгы бир топ каражат болуп турду. Чындыгында бул каражат, урматтуу достор, жалпысынан 199 000 рупия Индиянын акчасы болуптур. 199 000 рупийде эмнеси бар деп мен баардыгын карасам, бул мындай оор акыбалда келип түшкөндүгү үчүн түптүз реанимацияга келип түшкөн. Ошол түшкөндөн баштап анализдеринин баардыгы отдельно ошол анализдер эле 90 000 болуптур. Могул катетерди алмашканы 30 000 болуптур. Анан баардык уколдорунун баардыгы бергип жалпысынан эсептегенде 199 000 рупия болуптур. Мен дагы таң калып кече баардыгын эсептеп, эмнеге анча болот деп аябай бир кыжалат болдум да чындыгында. Баягы биз каражат издеп таба албай, сиздерге кайрылып жалдырап, мынтип операциясына таппайсак, ашыкча ушундай чыгымдар болуп калып атат. Буну эми сиздер кандай түшүнөсүздөр билбейм, жагдай ушундай болуп калып атат. Эми бул мындай менден айып кеткен жери жок, же Кубан агадан айып кеткен жери жок. Эми Алланын берген ушул жазган ушул болуп атат. Ушундай нерсе болуп калып атат. Болушунча аракет кылып атабыз оң жагына чечилиш үчүн. Эми Кудайым бир жакшы жагына чечкенди гана насип кылсынчы. Сиз баардыгын төлөмдөрүн көрүп окуп чыктыңыз да. Төлөмдөрдү окуп чыктым. Баардыгын сизге бирден көргөздү. Ой, бирден Эмне деп. Эртең менен дагы төктүм кассага. $500 төктүм эртең менен дагы. Бүгүнкү анализиңизгеби? Аппаратка $500 төктүм. Бүгүнкү тапшырган анализиң ал пакеттин ичине кирет. Бирок кечеки ошол 199 000 дегенибиз бул пакетке кирбей калат да. Себеби сиз неожиданный ооруп жатып калганыңыз үчүн, бул операциядан сырткары дарылангандыгы үчүн ушундай болуп калат деп кечекиде айткандан аябай кыжалат болуп, мен деле улар менен талашып, такташып, негизи өткөндө эле ушул трубка алмашаарын билгенде Кыргызстанга ала кетип, трубканы алмаштырып кайра ала келмек экенбиз да. Бир кыйла үнөмдөмөк экенбиз. Эми кемчилик баардыгыбызда мындай кетип атат. Бул бир больницада же бир медерде же бир башкада болгон жок. Өзүңүз түшүнүп атасыз баардык нерсени, Түшүнүп атабыз. Эл журт сиздер да туура кабыл алып туура түшүнүңүздөр. Бирок сиздердин аманатыңыздар туура пайдаланганы колдон келишинче аракет кылып атат. Муну кармап туруңуз. Biz 1-2-300 dolar каражатты бул сизге ушул элдин жана ушул Жаңылай Алтынбек агабыздын аманаттарынан $300 каражатын сизге бергенди туура көрдүк. Ал эми бул каражаттар, урматтуу достор, азыр калган бейтаптарга таркатылып бөлүнүп берилет. Ал эми агабыздын ошол эле шотуна салып аткан каражаттарыңыздар албетте чогулуп атат. Жалпысынан азыр айтып өттүм, 58 000 каражат чогулуп калыптыр. Иншалла эртең операциясына дагы бир кыйла жардам болуп калар. Дагы да ошол мурунку видеосундагы шотторго колуңуздардан келишинче көмөктөшүңүздөр, жардам бериңиздер. Биз андан эмес азыр Камил агабыз буйруса операцияга, ошол жарасын процедура операция, пластик операцияга кирип кетти. Азыр чыгып калды. Азыр ага кирип аманатыңыздан таркатабыз, Өмүрбекке беребиз, жана карындашыбызга беребиз, анан калганын дагы сиздер менен бөлүшөбүз иншалла. Эже кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, рахмат. Ден соолук. Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Азыр эмне кылып атасыздар, эмне менен элек? Азыр эми ошо только анализ күтүп атабыз, биопсиянын результатын күтүп атабыз. Ошо биопсиянын результаты чыкса, ошого жараша иш кылабыз деп атышкан врачтар. Түшүнүктүү. Урматтуу достор, мекендештер, бул эжебиздин кызынын биопсия анализин кече 2 күн мурда тапшырганбыз. Мына ошону күтүп атабыз. Азыр ошол биопсия анализ чыгары менен Кудай кааласа ойлоп атабыз. Ушул жумада мен кече күнү видеодо айткам, кыскасы ушул жумада билинет. Же операция кылыш керекпи, же химия менен лечение кылса болобу? Анын баардыгын азыр буйруса биопсияда
айдан кийин иншалла бардыгын айтат. Сиздердин аманатыңыздар бул эжебизге дагы биз азыр толук жыйынтыгы диагнозу болбогондуктан азыр зарыл болуп аткандарына жараша ошолордун акыбалдарына, шарттарына жараша азыр тапшырылып атат. Эжеке бизге кече күнү Алматыдан бир жаңылай деген эжеке өз семьясы менен Алтынбек агабыз ошол каражат жөнөткөн экен $700. Анан биз кече бул жакка келгенден бери, Индияга келгенден бери бир туугандарыбыз дагы фонддун эсеп шотуна салып, ушул бейтаптарга бөлүшүп берип койсоңуз деп дагы салышты эле. Ошодон азыр сиздерге бөлүшүп аттык элек. Сиздерге ушул $100 каражатын бөлүп берүүнү тура көрдүк. Андан сырткары азыр операцияга каражатка зарыл болуп аткандар шарттарын мен өз көзүм менен көрүп турам, бардыгын көрүп тургандыгым үчүн ошолорго жараша бөлүнүп тапшырылып атат эжеке. Мына ушундай. Негизи Алла таалам кызыңызга шифасын берсин. Маанайлар жакшыбы? Жакшы маанайлар. Индияга көнүп калдыңыздарбы? Көнүп калдык ооба. Жакшы элеби? Кылган эми кызым жакшы болуп кетсе, Алла таалам ошо жакшы шифасын берип, үмүтүбүз ушул Алладан. Баса белгилеп кетейин, бу эжекебиз жанагы күндөгү жазган ырынан кийин дагы эки ыры өзгөчө мекенге, эли журтубузга, айрыкча ооруп аткандарга арналган өзгөчө эки ыры жаралып калыптыр. Мен аны да уктум. Бир күнү кенен убакыт болгондо бөлүшөбүз эжеке. Талантыңыз багандай ушундай алдыга жыла берсин эжеке. Эң негизгиси ойлогон ой максаттарыңызга Кудайым жеткирсин. Аллах таалам кызыңызга шифасын берген болсун эжеке. Биз азыр сиздердин аманатыңыздарды калган бейтаптарга тапшырабыз. Алла разы болсун. Индиядан больницанын палатанын ичиндебиз. Биз бүгүн сиздер менен сиздердин жалпы элдин жөнөткөн аманаттарын ушул таркатып кой деген аманаттарын тапшырылып атат. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Өмүрбекти жакшы билип калдыңыздар, көрдүңүздөр, таанып калдыңыздар дегендей. Өмүрбек Кудай буйрса бүгүн больницага жатты. Эртең менен иншалла эртең менен саат 8-9-дарда операцияга кирип кетет. Кандай операция болорун сиздерге өткөнкү видеодо биз бөлүшкөнбүз. Кайрадан кыскача айтып кетейин. Ошол белин түздөө процедуранын алгачкы биринчи процедурасы башталат. Биринчиси дегенде кандай? Ачат, белди ачат, кадимкидей белине темир коет, түздөтүү үчүн темирди коет. Ал темирди, урматтуу достор, бала 10 жашка чыкканда алат. Анан 10 жашка чыкканда эле бир алып койбойт. Ар 6 айда ошол темирдин ар бир болутун алып, омурткаларын бир аз тарттырып, түздөп, кайра катырып, кыскасы ошондой процедура болуп отуруп, 10 жашка чыкканда акыркы процедурасы болот. Бир операция менен жыйынтыктап койсок болот деп атат, бир операция менен түздөп койсок болот деп атат, бирок баланын бою өспөй калат. Ушул боюнча калып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн баланын келечеги үчүн ушул жолго барып атабыз деп темирди да ошо заказ берип койду. Кудай буйрса азыр жатты, толук уже эмелерин алып кетип атышат, даярдап атат эртең мененки операцияга. Иншалла эртең менен Кудай буйрса операция кирип калат. Биз операция учурунда жанында болобуз. Кудай кааласа разрешение алып атабыз. Операциянын убагын дагы бир бөлүшүп берсек, тартып берсек деп жей карагылачымы. Сонун ширин, акылдуу, момундай өзгөчө жигит да. Алиханды тамашалап атам. Алихан, жаңы дос таап алдым деп. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшы. Ден соолугуң кандай? Я. Жакшы. Жакшысыңбы? Маанайың кандай? Жакшы. Больницага жаттыңбы? Я. Кантип калдың? Кыйналбай элесиңби? Жок. Тамак аш берди бул жерде, жакшы карап атчабы? Ай, азамат. Мындай турсаң да, туруп койчу. Бул ушундай сколиоз менен ушундай бели түз эмес канчалаган бейтаптар бар экен Кыргызстанда. Мына ушул бейтаптарга мен колумдан келип калса иншалла жардам берген даярмын. Байланышсаңыздар болот. Бул сколиозго сөзсүз бул Индияда жыйынтык болот экен. Анткени жанагы Бибинурду, анткени дагы биз башка бейтаптарды да алып келип кеттик. Бир нечесине кадимкидей жыйынтык болду. Бул балага деле мен күтүп аткам да, бир эле операция менен жакшы болуп кайтабыз деген ойлоп аткам. Ойлогон ойду турмуш жеңет дегендей, биз ойлогондой болбой калды. Бирок иншалла 10 жашка чейин бизден фонддун көзөмөлүндө болот бала. Биз Кудай калса колубуздан келиши алып келип, жардамдашып карап турабыз деген үмүтүбүз бар. Мындай кылчы, мындай аркаңды көрбөсчү. Мына караңыздарчы.
Бул бала негизи эже бул бала төрөлгөндө эле ушундай төрөлгөнбү? Ооба, спина бишвиде менен төрөлгөнбү. Балаңыз акыркы эң кичине балаңызбы? Ооба, 4-чү балам. 4-чү балаңыз. Калгандары жакшы элеби? Кудай бурса жакшы, алар Бирок бардыгы ден эң кичинеси болгону менен башкаларынан эң акылдуусу болсо керек деп ойлойм, Ооба. Бир башкача бала экен. Мына ушул видеолорду көрүп атасыздар. Кудай кааласа ушул бул башталгыч архивде кала турган видео, бирок 10 жылдан кийин ушул баланын төп-түз болгонун иншалла бөлүшөбүз. Сөз жакшы болот иншалла. Өмүрбек, отуруп алыр. Бул сиздердин аманатыңыздар. Мен бул Өмүрбекке ушул айтып атайм шарттарына жараша аманатыңыздарды таркатып берип атам. Эжеке бул Алматыдан, анан ушу биздин алыста жүргөн мекендештерибиз аманаттарын жөнөткөн экен. Азыр биз бейтаптарга таркатып берип аттык элек. Шарттарына жараша, каражаттарына, муктаждыгына жараша бөлүнүп берилет ушул бейтаптарга. Жөнөтүп аткан бир туугандарыбызга дуа кылып турасыздар иншалла. Алла разы болсун бергендерге. Бизге берсе Аллахым аларга миңди берсин. Үй бүлөсүгө тынчтык, ден соолук. Рахмат. Бардыгы бергендерге Аллахым разы болсун. Рахмат. Урматтуу достор, Өмүрбекке аз эле 100 эле доллар берип койдуңарбы деп дагы ойлошуңуздар мүмкүн. Алдын ала бир кыскача жооп берип кетейин. Фондтун, биздин Ак ниет аманат фондунун бул бейтапка аябай бир жакшы жардамы болду. Мен аны бөлүшкөнүм жок, Кудай кааласа. Бир бул менен эле болгон жок. Эже менен мына өзү билет эжеке. Ооба, Кудай кааласа Аллахым разы болсун силерден. Фонддун атынан чоң ыраазычылык билдирем. Сени дүйнөгө алып келип чоңойткон ата-энеңе рахмат. Аллахым разы болсун бардыгыдан. Рахмат, кыжалат болбоңуз. Баары жакшы болот. Өмүрбек мейлиби? Мына ушундай достор мекендештер, Өмүрбек менен мен сиздерден бир аябай терең суранам, урматтуу достор. Өмүрбек эртең менен операцияга кирет. Момундардын башкаралы дуа дейт, куралы. Ошон үчүн мен сиздерден бүгүн түнкү намаздарда, тахажжуд намаздарда, эртең менен багымдат намаздарда, мына келаткан шам намаздарда иншалла дуа кылып коюңуздарчы. Эртең мына бүгүн азыркы числонун 16 май достор. Эртең 17 май күнү кадимкидей операция болот. Ошон үчүн дуа кылып коюңуздар. Мен сиздерден терең суранам ушул бала үчүн. Анан дагы бизде жакшы кабар, жакшы ушул жаңылык. Азыр биздин Камил агабыз биринчи процедурадан чыкты. Жакшы бул экөөнү бир палатага коюптур. Негизи кече эле бул жерде башка бейтап жатты эле. Бул бала ушул биздики бардыгы биздин немебиз болгондуктан, бейтаптар бир болгондуктан ушул жерге жаткырды. Чужой адам жатпасын деп кайра ушул жерге Камил агабыздын жанына Өмүрбекти койду. Салам алейкум ага. Ва алейкум ассалам. Ден соолугуңуз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр, ден соолук жакшы. Şu balamı карап атам. Мына кече келдик эле больницага, госпиталга. Мына Кудайга шүгүр бүгүн биринчи операциясы жакшы чыкты. Мына врачтар да өздөрү айтып эле жакшы чыкты. Эми келечеги да жакшы болот дейт. Эми Кудай кааласа кийинки операциялар да жакшы болуп, şu үмүт менен келгенбиз сакайып, Аллахым шифа берип кайтсак деген ойдобуз. Эми сага да рахмат болом. Эми ушунчалык баарыбызга чуркап, күнү түнү чуркап биз үчүн şu кызмат кылып атасың. Эми сенин кызматыңды кыргыз эли билсин, Аллахым билсин. Сага узун өмүр каалайм балам. Эми ийгиликтер болот, Кудай кааласа. Ишенип отурабыз, бүгүнкүсү жакшы болом. Айтканыңыз келсин. Салам алейкум Камил ага. Алейкум салам. Кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Наркоз таркап калды. Таркап калды, жакшы. Жакшы элесизби? Жакшы. Жеңил өттү операция? Жеңил, жакшы болду иншалла. Кыйналбадыңызбы? Жок, кыйналбадым. Жакшы элеби? Жакшы. Жакшы болуп кетесиз, кыжалат болбоң, үмүт үзбөң. Ушундай кыйынчылык абалдарда бир жакшы ниетти коюп, жакшы нерсени Кудайдан сурасаңыз, ошол нерсени Кудайым сөзүп берет. Иншалла. Сиз көп нерселерди ойлонбоң. Кече сүйлөштүк го. Эл журт бар, биз бар, Кудай кааласа маселелер чечилет акырындык менен, сарсаң болбоңуз. Камил ага, жана аба ошол жанагы Алматыдан бир Жаңылай Алтынбек деген үй бүлөсүнүн атынан кече $700 которгон экен. Анан биз келгенден бери бизден фондко ошол 100 сомдон баштап 1000 сомго чейин которуп, мекендештерибиздин бир туугандарыбыздын аманаттарын $900 аманатты биз ушул бейтаптарга бөлүп берип аттык элек. Мен азыр сиздердеги муктаждыкты билип, урматтуу достор, азыр менин колумда $400 калды. Бул $400 мен $100 гана жана берки больницадагы зарык болуп аткан берки бейтаптарга алып, аларга алып барып берейин дагы. Бул $300 бул агабызга тапшырсам, анткени буларда ушул
каражат маселеси бир аз маселе жаралып турат. Анткени биз бир эле жүлүндү эле опухолду эле алат деп ушундай операция менен келгенбиз да. Анан бул жерде азыр опухолдун пакетинин өзү $12,000 койду. Анан эсиңиздердеби, жан башында жара бар эле, аялын ачып көргөзүп атканда. Мына ошол жараны биринчи жасап алыш керек деп атат. 2 процедура менен жасалган. Бүгүн биринчи процедурасы жасалды. Пластическая операция болот экен да, мындай айтканда. Мына ошол операция $8,000 деп отуруп $6,000 кече сүйлөшүп, жалпысынан $18,000 пакет коюлган. Абабыз жалпысынан бул жака ошол $15,000 эле каражат менен келген экен. $3,000 каражат жетишсиз болуп турат. Балким көрүүчүлөр болгон болсо, мен азыр агабыздын номерин таштап кетейин, айтып кетейин. Өздөрү менен байланышып, колдон келсе жардам берсеңиздер болот иншалла. Аба бул $300 каражат. Жакшылыкка жаратып коесуздар. Рахмат, ошо берген балдарга миң калла рахмат. Ден соолук үчүн өмүр узун болсун, эч качан оорубасын. Тапкан ташкандарына Аллахым барака берсин. Дайыма ушу жардам бергендерге терең ыраазычылык билдиребиз. Айтканыңыз келсин. Ким Камилага өткөнкү эфирге кой берилген номер кимин номери, WhatsApp номер? Келинчеңиздики эле. Азыр кимин номерин бул жактан таштап койсок болот, айттырып кетсек. WhatsApp'ыңыз иштеп атабы? Номериңизди айтып кетиңизчи. 0773 56 33 42. 773 менен 56 33 42. Мына ушул номерге WhatsApp'ка байлансаңыздар аба алат. Колдон келишинче сурап, көңүл айтып, жакшы сөз айтып, жардам берип койсоңуздар жакшы болот иншалла. Жеңебизден номерин айтып кетсеңиз. 774 менен 32 96 36. Мына ушул номерге байланышыңыздар. Мен булардын азыр бул видеолордун баарына счет коюш кыйын, анткени көп бейтаптарды тартып аткан үчүн номерлер гана калтырылат. Ушул номерлерге колдон келишче байланышып жардам берсеңиздер болот. Урматтуу Алматыдагы бир туугандарыбыз жана сиздердин биздин фондко салып аткан бир туугандарыбыз, мына $100 аманатыңыздар калды. Бул $100 биз берки больницадагы бейтаптарга Динара жекебиз бар, ал жакта дагы бир жаш балдарыбыз бар. Мына ошолорго Кудай бурса бөлүп берели деп тура көрдүк. Мен булардын муктаждыгына жараша карап сиздердин аманаттарыңыздарды бөлүп бердим. Достор, мына ушундай колдон колго дейт. Биз жоңгон ортодо көпүрөбүз. Биз бул жумуштарды жасап атабыз, биз кыйраттабыз, биз кылып атабыз дегенден алыспыз. Биз жоңгона себепкербиз. Аллах таалам бизди себепкер кылат иншалла. Ошон үчүн бардыгына туура түшүнүңүздөр. Эч кандай бул видеолор мактануу түрдө, көрүнүү түрдө же бул жумуштар сиздерге бир башкача бир пиар түрдө болгон жайы жок. Бул элдин жардамы менен бейтаптар бул жерге келип аткандан кийин кайра сурап аткан элге мындай отчеттук негизде маалымат катары берилип атат. Ушуну туура кабыл алыңыздар. Аба эми келиңиз бир чын жүрөгүңүздөн. Эртең менен мына балаңыз бүгүн операция болуп чыкты. Аба эми келиңиз, мына бүгүн Камил агабыз буйруса азыр операциядан чыкты. Эртең менен эң биздин алып келген мына кичинекей өмүрбегибиз операцияга кирип кетти да. Мына ушул балдарыбызга, анан сиздерге көмөктөшкөн, жардам берген мекендештерибизге, эл жакшыларына, жоомарт берешендерге, биздин бир тууган боордошторубузга, биздин замандаштарыбыздын баардыгына бир керемет сонун бир дуаңызды бериңиз эми келиңиз. Майлымаза, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу туугандарым, урматтуу эл журт, урматтуу мына медер уулум, эми ушу силердин жардамыңар менен биз ушул Индияга зор үмүт менен келдик. Себеби ушу элдин колдоосу болбосо, туугандардын колдоосу болбосо, достарлардын колдоосу болбосо, бул жака келиш эле кыйын экен. Мына эми колдодуңар, келди, Кудайга шүгүр. Мына биз дарылоону баштадык. Эми ушу жардам берген бардыгыңыздарга мен терең ийилүү менен, аксакалдык ийилүү менен терең ыраазычылык билдиремин. Баарыңар аман болгула, тынч болгула, ден соолукта болгула, эч качан оорубагыла, мындай биздей жамандыкты, мындай бир орну көрбөгүлө айланайындар. Эми башка түшкөн экен, келдик. Мына эми Аллахым шифа берсин. Эми бардыгыңарга амандык, тынччылык каалайм. Ошондой эле мына эртеге мына кичинекей уулум мени чоңота деп атат, айланайым. Ушул кичинекейим, ушул неберем дагы ушу эртеге операцияга кирет. Аман эсен кирип, жакшынакай бир жакшы врачтын колу эм болуп, жакшы бир сакайып чыгышын Аллахтан тилейбиз. Калган ооруларыбыз дагы аман эсен ушул оорулардан сакайып, аман эсен Кыргызстанга кайтып келишти. Аллахым бизге насип кылсын. Амин. Айтканыңыз келсин. Дуалар кабыл болгон болсун.
урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Индиядагы 67 жаштагы атабыздын дуасын мынакей сиздерге алып бердик. Жалпы жардам берген бир туугандарыбыз сиздерден Аллах таалам эки дүйнө ыраазы болсун. Кем болбоңуздар, ушундай жакшылыктарда жарышып жүрөңүздөр. Аллах таалам берген рызкыңыздар менен ушундай караңыздар. Азыркы учурда чыныгы зарылчылык, муктаждык болот. Мына ушулар менен бөлүшүп жүрөңүздөр. Мекенибизде, өлкөбүздө эч бир инсан оорубасын, ооруп аткандарга Аллах таалам шифасын берген болсун иншалла. Эртең менен Өмүрбек операцияга кирет. Камил агабыз биринчи процедурасы болду. Жума күнү экинчи процедурасы болот. Больницада эле болот. Кайра суббота күнү же базар күнү выписка болот дагы. Ошол жарасын бир аз дарылап алып жакшы кылгандан кийин анан опухольду киришет. Жүлүнгө омурткада опухольду алат. Ал операция келе жаткан айдын 26, 25, 26 числосунда болуп калат иншалла. Мана ушундай достор. Ал эми Кубан агабыздын маселесин көрдүңүздөр. Эртең толук консультацияга кирип калабыз. Операциясы качан болору билинип калат. Берки кыздын биопсиясы чыккандан кийин билинет. Динара Жени сурап атасыздар. Динара Женин азыркы учурдагы кызы жанагы эмелер өтүп атат. Бир жума бизге диетага отургузган. Диетага кармап атабыз. Кудай кааласа бир жума 10 күндү диетага кармап туруп анализ тапшырабыз. Анан ошондон жараша кандай болот, эмне болот, сиздер менен бөлүшөбүз. Бирок Динара Жени ага чейин да сиздер менен бөлүшөбүз достор. Мына ушундай бул бейтаптарыбыз, бул бир туугандарыбыз ушул бир жерде болгону жакшы болду. Негизгиси Аллах таалам буларга ушундай бир жеңилинен шифасын берген болсун. Аба көзөмөлдөп карашып турасыз эми, Аллага аманатсыздар, жакшы туруңуздар, сак-саламат Силер дагы аман болуңар, тынч болуңар. Аллахым бягына аманчылык, тынчылык берсин. Аллахым шифа берсин айламдар. Ушул аман болуңар, тынч болуңар. Биз зор үмүт менен ушу айып күтөбүз деп турабыз балам. Рахмат, айтканыңыз келсин. Аба айтканыңыз келсин. Урматтуу достор, ушул видеону максималдуу башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Видеолорго бир эле кнопка бурчунда лайк бар. Лайк басып, WhatsApp группаларга бөлүшүп койсоңуздар, жеңил. Сиздерден эч кандай нерсе талап кылбайт. Мен эмне үчүн бөлүшүп койгула, эмне үчүн лайк баскыла дейм. Бул видеону канчалык көп киши көргөн болсо, ушул бир туугандарыбыздын маселеси жеңил чечилет эле. Жок дегенде моралдык колдоону токтотпоңуздар. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, салам алейкум.